Ат башы районундагы унаалар өрттөндө. Бул тууралуу бүгүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда Бишкек Нарын-Торгарт унаа жолунда жеңил унааларды ташуучу чоң унаа жана 4 жеңил унаалар күйүп кетти. Учурда өрттүн себеби такталууда. Булак турмуш кежи. Бразилияда бийлик менен багиза саткандардын ортосунда куралдуу кагылышуу чыкты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Каза болгондордун болжолдуу саны 130га жетти. Маалым болгондой, Рио-де-Жанейро шаарынын түндүк бөлүгүндө абал оор, атышуулар уланып, унаалар өрттөлүп, кооптуулук жаралууда. Багизат кампалары PFP дрондордун жардамы менен корголуп жатканы кошумчаланды. Бразилиянын губернатору Клаудио Кастро өлкө президенти Лула да Сильваны армияны жөнөтүүдөн баш тартты деп айыптады. Эскерте кетсек, буга чейин Рио-де-Жанейро шаарында кылмыштуу топторго каршы масштабтуу операция жүргүзүлүп, 2,5 миңге жакын аскер киргизилгени айтылды. Булак супер кежи. АКШда кыргызстандык жаран кармалды. Мыйзамсыз жүргөн мигранттар депортацияланууда. Америка Кошмо Штаттарында мыйзамсыз жүргөн Кыргызстандын жараны кармалды. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча АКШнын миграциялык мыйзамдарын бузганы үчүн мигранттар атайын каттамдар менен өз мекенине кайтарылууда. Эске салсак, депортацияланган жарандарга келечекте АКШга кирүүгө узак мөөнөткө тыюу салынышы мүмкүн. Тышкы иштер министрлиги АКШ аймагында мыйзамсыз жүргөн жарандарды кесепеттерден качуу үчүн өз ыктыяр менен өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырат. Ала Мүдүндө жол кырсыгынан кийин кыймылды көзөмөлдөп жаткан милиционерди сүзүп кетишти. Окуя кечээ Достук айылында болгон. Трактор электр мамысын сүзүп алып, ал жерге жол милициясы барган. Кызматкерлердин бири жол кыймылын тескеп жаткан маалда аны Kia GT унаасы сүзүп кеткен. Айдоочу кармалып, кызматкер ооруканага жаткырылды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Кыргыз-Кытай чегарасына жакын аймакта жер титиреди. 29 октябрда саат 11:17 Кыргыз-Кытай чегарасына жакын жерде күчү 4 балга жеткен жер титирөө болду. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматы боюнча, жер титирөөнүн очогу Кытайдын аймагында Каракол шаарынан 165 чакырым чыгышта жайгашкан. Калктуу конуштарда жер титирөө сезилген эмес. ЖМКларда Шайлообек Атазовдун үйүндө тинтүү жүргүзүлгөнү айтылууда. Ички иштер министрлиги бул маалыматты төгүндөдү. Соц тармактарда жана айрым ЖМКларда өткөн түнү мурдагы депутат Шайлообек Атазовдун үйүндө тинтүү болгон деген маалымат тарады. Ошондой эле анын укук коргоочуларга спорттук сыйлыктарын көрсөтүп жаткан видеосу жарыяланды. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Султан Макелов бул видео эски экенин жана түнү эч кандай тинтүү жүргүзүлбөгөнүн билдирди. Буга чейин БШК Атазовду номер 6 көп мандаттуу округ боюнча депутаттыкка талапкер катары каттоодон баш тарткан. Ал 2024 жылдан тарта уюшкан кылмыштуу топ менен байланыштуу катары профилактикалык каттоого алынган. Ошондой эле ал ошол жылы бир нече ай чет өлкөдө болгон. Булак репортер кежи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта. Баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз
кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Мен өмір бойы мемлекет үшін болған спорттық игіліктер. Бірақ келгеніңе жақсы болды. Мен тапқан байлығым. Чемпиондық құрлары, чемпиондық медальдары. Мүмкіндік сіздің келемені көтерген Түркістанды спортмен танытқан адамдардың мемлекеттік. City Star. Машинада күлітек. Күліскеннен mi var? Машинада күліс. Oldu. Ne paykayla? Bile bu şey taşılatı. He's fine. He's fine. There. Get up. Get up. Clear it out. Clear it out. Altına bakıyor. Haylandırdı. Haylandırdı. Çetik'e. Oldu. Paraşa. Ошонун үстү жагы могул туннелден чыккандан кийин ош тарапкачы жесткий муз экен. Ал жактан араң эле түштүк. Машиналар бокон берем деп. Азыр дагы жестко тайып атат. Фуралар турат маякта. Жол прям музда. Тормоз берсең айланасың да. Кадимкидей. Фура тыгылып калыптыр. Не было все слаж керек өзүн негизинчи. Alt